Кыргызстандыктар Сузактагы болгон окуя боюнча маалымат берүүнү туура көрдүм. Биз азыр учурда Ысык Көл облусунун Каракол шаарында Ысык Көл облусу боюнча бардык район шаар жыйынтыктадык. Бул Уранын Манас кароосундагында Жалал Абад облусуна караштуу Сузак району 26 апрелде өтүш керек эле. Ошо райондук билим берүү бөлүмүнүн, райондук администрациянын сунушу менен алар өз алдынча министрликтин буйругу бар. Биз башка учурда жогорку деңгээлде уюштурабыз деп жылдышкан. Биз эскерткенбиз. Коопсуздук маселесин тыгыр карагыла, балдардын өмүрү баарынан кымбат деген маалыматтарды бергенбиз. Өзүлөрү да жакшы билчү, бирок бүгүн өтөрүн соц тармактан азыр көрүп, Ысык Көл облусундагы жыйынтыктап, жакшы деңгээлде өтүп, анан Сузакта окуя боюнча маалымат берип атабыз. Буга чейин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 459 бөлчөк 1 буйругу 25 мартта чыккан. Бул буйрукта ошол Кыргыз Республикасынын президентинин Манас Эметей Сейтегичилтиги боюнча атайын чыгарган жарлыгын жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысынын колдоосунда жакшы тилек, жакшы ниет менен Кыргызстанда улуттук идеологияны ишке ашыруу багытында бир чоң долбоорду баштаганбыз. Сынак былтыр дагы жогорку деңгээлде өтүп, жакшы Бөдө Кыргызстан тышкары өткөн. Быйылкы жылы дагы 20 апрелде биз графигибизди соц тармакка чыгарып, министрликтен буйрук чыгып, Кыргыз улуттук Манас театрынын Манасчылары уюштуруу тобу ошол аймакта Баткен жергесинен баштап, Баткендеги бардык район шаарды жакшы деңгээлде тынч өткөзүп, Ош облусундагы бардык район шаарды жакшы өткөзүп, Жалал Абадта жана айтып өткөндөй 26 апрелде Сузак гана кийинкиге өз алдынча өткөрүүнү суранган. Калгандары бардык район шаар жакшы өткөрүп, талашты жыйынтыктап, андан кийин Ысык Көл облусун жыйынтыктап, жакшы демде баратканбыз. Бул окуяда өз билемдик менен балдардын коопсуздугун карабай, кээ бир жагдайда туура шарттарды керектүү камсыздоону жүргүзбөгөн тиешелүү жетекчилер мыйзам алдында атайын күч түзүмдөрү териштирүүнүн жүргүзүүндө жооп берет. Биз ушул долбоордун уюштуруусу катары ошол ооруп аткан, кырсыктаган ар бир ата энеге, балдарына биз терең ден соолук, бекем ден соолук тилейбиз. Кудайым шыпасын берип, эмин берип, демин берип, тез арада биздин катарыбызга кошулуп, сакайып кетүүсүн жараткандан жалынып жалбарып суранабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, ушунча 20 апрелде, 19 апрелде баштаган иш чарабыз бүт Кыргызстан боюнча сел жүрүп, жамгыр жаганына карабай, бир да райондо жамгыр жабай, эч бир окуучу оорубай, эч бир окуучу Бөдө Кыргызстан тыш болуп, ойноп, күлүп, эл өзү каалоосу менен жогорку деңгээлде өтүп келген ишибиз жакшы эле өтүп аткан. Болгону өз билемдик менен башка датага бүгүнкү иш чара өтүп атканын бүгүн мен соц тармактан көрүп атабыз. Алар өз алдынча айтпай, кылган кесепетине ушундай кокустук болду. Мунун баары кырсык. Урматтуу туугандар, жакшы ниет, жакшы тилек менен баштаган ишке табалабай, жакындан жардам берип, бата кылып, тилек кылып, ниет кылып турсаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар, биздин деле оюбуз ушул Манас багытында алыктуу иштер болсо деген жакшы ниет болчу. Тилекке каршы анандай коопсуздук чараларын тиешелүү ошо жергиликтүү айрым бийлик өкүлдөрү көрбөгөндүктөн ушундай окуя болду. Андыктан Кудайым шыпасын берсин дейбиз. Биз мындан кийинки Нарын облусу, Чүй облусунда өтчү иш чарабыздын бардыгын токтоттук. Бул иш чара биз жүргөн жерде эч кандай Бөдө кырсыз жок турсун, жаандын бир тамчысынбай жакшы деңгээлде өттү. Бул боюнча керектүү бардык материалдар бар, министрликтин буйруктары бар, биз иш алып барганыбыздын негизинде. Анан калган маселе боюнча тиешелүү күч органдары териштирип өз баасын берет.